Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн 8 октябрь 2019 жыл Өзгөндүн Шерал айылындабыз, достор. Бүгүн сиздерге биз 3 улактын күчтүү аттарын тартып көргөзүп беребиз. Мындай бою бийик ушул сары аттын азыр өнөрүн көрөлү. Биринчиден анан сиздерге баарын тартып, мүнөздөмөлөрүн айтып, анан баасын айтабыз, достор. Бул аттын улагы бар, улагы гарантия. Улагы, үйүрү экөөнө тең жооп экен. Боюнун бийиктиги мына примерно 1,65 сантиметрдин атарабы, андан бийигирээк да болушу мүмкүн. Бирок азыр метр жоктугуна байланыштуу тартпайбыз. Эсин айтуусу боюнча ошондой бийиктиктеги ат экен. Такала турушу кандай? Жакшыбы? Бир адам эле мындай такалап койсо болот, бир адам көтөрүп, бир адам кагып. Такала турушу аябай жакшы экен. Мынакей, достор, азыр сиздерге мына улактын аттынын буту мынакей караңыздар, жакшына баамдап. Азыр басыгын дагы көрөбүз. Баасы дагы бир аз туруп айтабыз, достор. Азыр чабып жүгүрүп көрсө болобу? Азыр жемде турат да. Азыр асып сууп аткан маал экен, достор. Ошон үчүн азыр жөн гана бастырып, нары бери бастырабыз, басыгын көрөбүз. Кичине бастырчы. Мынакей, достор, караңыздар. Повороту кандай? Повороттору, токтошу жакшы, Кайманаты барбы, жокпу? Кайманат жок экен. Эгерде ким алып калган болсо, кимге насип кылса ошол кайманатты өтмөккө караңыздар, бурулуп аткандарын. Бул аттын жашы 8 жаш экен. 8 жаш болгондо ошондо 5 асый болуп калат. Баасы канча дедиңер? 200 000 сомбу? Баасы өтө жөнөкөй бааларды, жөндүү бааларды коюптур. Кеми бар экен, 200 000 сом. Азыр bundan кийин дагы 2 атты тартып көргөзөбүз. Алар дагы жакшы аттар экен. Андыктан бул биринчи номердеги ат болду. Бунун баасы 200 000 сом, 8 жашар. Андыктан мен номерди экранга коюп коем, ошол боюнча жазып, чалып сурасаңыздар болот. Сары ат, биринчи номер, 200 000 сом. Улагы, үйүрү баарына жооп. Мына биринчи тартылган сары аттын породасын айтпай коюпмун. Бул таза кандуу кара байыр экен. Азыр кийинки экинчи номердеги бул кара байыр экен. Бул дагы породасы таза кандуу кара байыр. Улакка чабылабы бул? Улакка чабылат, үйүргө коюлганбы? Үйүргө коюлган, Улакка чабылган, үйүргө коюлган, достор. Бул да таза кандуу, аралашмасы жок кара байыр экен. Бунун жашы дагы сары аттын жашы менен экөө тең экен. Бул дагы 8 жаш, 5 асый дагы ат. Бою болсо сары аттан аз-маз бир 2 сантиметр кичине, 1,60-тан жогору болуп турат. Мына улакка, үйүргө баарына гарантия жооп. Жанагы эле номерге кайрылып. Бул ат дагы азыр неме да? Турган ат да, жем жейт. Жем жеп азыр асылып, улакка даярдалып аткан, суутулуп аткан ат экен. Канча күндө сууп калат эми ушул? Мингенде карайт да. Канчалык көп миниш керек ошондо? Тезирээк сууйт, Мынакей, достор, канчалык көп минсе ат ошончолук тез сууйт экен. Азыр бул аттын жашын сурайбыз дагы. Анан такага турушун сурап коет. Такага кандай турат? Такага өзү такалат, жаңы бүгүн такалаттыңбы? Мынакей, такасы свежий бүгүн такалатып тур. Эч кандай өнөр көргөзбөдү? Кымтарып коесуң. Өзүң көтөрүп бересиң, Жогуш экен, Баасын канча дедиңер? Баасын 220 000. Бул чуң кара түстөгү, бул аттын баасы 220 000 экен, достор. Азыр бул аттын басыгын көрүп, кичине нары бери бастырып коелу. Кандай басат экен көрүңүздөр. Баа бериңиздер.
комментарийге жазып қойсаңыздар болады. Қандай ат екен, бирок бул ат мага жакты ушул ат. Баасы 220 000 сом, кеми бар. Алдыдагы номерлерге кайрылып чалсаңыздар болот достор. Азыр бул экинчи номердеги кара байыр, таза кара байыр экен. Эч жеринде мындай бир да айыбы жок, буту колу таза, улакка жүгүргөн, үйүргө коюлган. Басы 220 000 сом, 8 жаштагы. Андыктан достор бул экинчи номердеги ат болду. Телефонго чаласыздар. Өзгөндүн шералы айылы. Аттын түзүлүшүн караңыздар, мойнун көтөрүп сыны келишкен кара байыр экен. Мынакей достор, сіздерге екінші номердегі атты тартып көргөздүк. Бұл сары кара байыр, биринчи номер, 200 000 сом. Бұл кара байыр, 220 000 сом. Мынакей достор, үчүнчү номердегі атты көргөзүп тартууну биз баштайбыз. Бұл ат мындай жөнөкөй ат эмес экен, аябай күлүк жылкы экен. Бул аттын келгени чет мамлекеттен алынып келинген. Караңыздар, бул күлүк, аябай күлүк экен. Улакка 2 жолу гана түшүптүр. Киришин айып жок дейт улакка. Топко киришинде айып жок экен. Мынакей караңыздар, бул аттын жашына келсек, бул 3 асый ат, 6 жаш. Жок, 7 жаштагы ат экен достор. Мынакей. 7 жаш болгондо ошондо 2 асый, 3 асыйдагы бул ат келишимдик негизде сатылат экен. Андыктан бул аттын баасын азыр айтпайбыз. Боюнун бийиктиги 1,70-72 сантиметр чыгат деп ээси ошондой айтты. Азыр мына бул сырактарын кылып жакшылап тартып берели. Мына туяктарын караңыздар. Басыгы дагы өзүнчө, бул өзгөчө басат экен. Азыр басыгын дагы көрүңүздөр. Дагы жана дагы көрдүңүздөр. Дагы бир бастырып коюң. Мойну узун келишкен, булчуңдары чыккан ушундай чоң аттын баасын аттын ээсине гана чалып биле алсаңыздар болот. Мен номерди комментарийге алдырам, же болбосо экрандагы номерлерге чаласыздар. Баасы келишимдик негизде. Мынакей түзүлүшүн караңыздар болот. Жөн ат эмес экен достор. Порода. Менимче бул английский жылкы аралаш болуш керек. Күлүктүгү дагы өтө күлүк деп айтты. Андыктан достор чаласыздар. Бул аз такага турганбы? Өзүң такалаттың ба? 2 атты тең такалатыптыр. Такага свежий бүгүн такалаткан экен. Бою 1,70-72 сантиметр чыгат деди. Кыскасы аябай жакшы аттай көрүнүп турат. Баасы деле мындай өтө деле чоң эмес болуш керек. Андыктан достор чалсаңыздар болот. Койгон ушундай күлүк ат караштырып жүргөндөр болсо, улактын аты же болбосо күлүк ат мингиси келген достор, чалыңыздар. Өзгөндүн шералы айылы. Бүгүн 3 атты көргөздүм. Эки улакка таамай 100% жооп аттарды алгыңыздар келсе достор, чалыңыздар. Бул күлүк аттын баасы келишимдик негизде. Андыктан бул 3-чү ат болду достор. Саламатта калыңыздар. Така турушу мына жөнөгөн неме жаңы такаланды. Мынакей жаңы такаланып тур. Бул жактары дагы дени сак экен, кыскасы. Аркасы деле ошондой,
арқасындағы көргөзүп коелу. Мына достар, ешқандай бір өнерін көргөзбөй жолушат екен. Андықтан өтө жөндүү эле баа коюлса керек деп ойлоп атам. Андықтан чаласыздар, баасын сурайсыздар. 2 аттын баасын айттык. Бул 3-чү аттын баасы только ээсине чалып ана билесиздер. Бирок өтө чоң бааны айтпайт. Мен оюм боюнча. Андықтан чалыңыздар.